Бүгін 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата Жалал-Абад шаарынын Борбордук аянтында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасал Акматов, Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, мекеме ишканаларынын жетекчилери, шаар тургундары жана коноктор катышты. Акыркы жылдары мамлекетибизде жүрүп жаткан ири реформалардын натыйжасында өлкөбүз өнүгүүнүн жолуна түштү десек жаңылышпайбыз. Буга жасалып жаткан иш-аракеттерди айтууга болот. Быйыл Кара Кыргыз автономдуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана республиканын эгемендүүлүгүнүн күнүнө карата кече 30 август күнү президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин онлайн катышуусу менен Жалал-Абад областы боюнча 20 объекттин ачылышы болду. Учурда шаарыбыздын бюджетин бир катар ири курулуштар жүрүп жатат. Алардын ар бирин санап отурсак көп убакыт алат. Андыктан мен сөзүмдү кыскартып, кадырман мекендештер, дагы бир ирет баарыңыздарды Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдык мааракеси, көз карандыз өлкөбүздүн 33 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Майрамдык иш-чарада шаардык маданият сарайы Токтосун Тыныбеков атындагы облустук филармониясы тарабынан театрлаштырылган оюн, зоок жана концерттик программа тартууланды. Бир болуп дайым нурубуз, биримдик болсун туубуз. Кыргызстан акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй өнүгүү жолуна түшкөн. Эгемендүү өлкөдө жарандарга жетишерлик деңгээлде шарттар түзүлүп жаткандыгы тургундар тарабынан айтылды. Майрамдык маанай эң жакшы. Кыргызстаныбыз өнүгүү жолунда болуп атат. Мен ушуга курсантмын. Ана көптөгөн зданиялар курулуп, анча мекемелер курулуп атат. Мына кечинде айтып атат, 100 эме ачылды деп атат. Мунун өзү чоң эме да биз үчүн чоң бакыт. 30 жылдын ичинде мындай болгон эмес. Көчөлөрүбүздүн бардыгы тазарып, асфальт болуп атат. Бир нече мектептер курулуп атат, детсадтар курулуп атат. Ушулардын бардыгы мына эгемен элибиз үчүн болуп атат да. Рахмат ушу иштеп аткан президентибизге, камчыга. Ылайым эле ушулардын иштери ийгиликтүү болуп, ден соолуктары чың болуп, эл үчүн кызмат кылып жүрө берсин. Эң элге керектүү, эл талап кылган ишканалар, зданиялар, соц объектилер курулуп атат. Ушуларга чоң рахмат. Ушундай иш-чаралар боло берсин. Кыргызстаныбызда майрамдар көп болсун. Ушу ар бир элге, ар бир адамга мен майрамдык маанайга каалаймын. Майрамыбыз өтө сонун өтүп атат. Маанай өтө зор. Неберелер деп алып келгенбиз. Мурункуга салыштырмалык өзгөрүштөр өтө чоң. Буну тан алышыбыз керек. Кыргызстаныбыз кандай өнүгүп, гүлдөп жатат. Бир гана Жалал-Абад шаары эмес, 7 областта жолдордун курулуштары, үйлөрдүн салынышы бул ушул тынчтыктын, өнүгүүнүн белгиси. Ушул биздин өкмөткө, президентибизге баарына рахмат. Ушул Кыргызстан элимин бардыгыны бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Жалал-Абад шаары Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарында эгемендүүлүк майрамынын экинчи бөлүгү саат 20:00-дө Эркиндик аянтында белгилүү ырчылардын коштоосунда чоң программадагы концерт менен уланат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.